көчө күнү эртең менен саат 6:58'de Токтогул КЭСинде авариялык өчүрүү болуп, 3 генератор убактылуу иштен чыккан болчу, токтотулгон. Убактылуу карап, ошол жерде атайын кабелдик линияларды карап чыккандан кийин ошол жерде бир үчүнчү кабелдин Б фазасында ошо май акканы байкалган болчу. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө Токтогул КЭСинде ошо экинчи, үчүнчү трансформаторлор иштеп турат. Биз көчө күнү ушул авариялык ишке байланыштуу Кыргыз Республикасы боюнча 235 мегаватт өлчөмүндөгү чектөө киргизген болчубуз. Атайын көчө күнү кечинде, көчө түнү менен иштеп отуруп, азыр атайын ушул суу энергетикалык балансын иштеп чыгып, бүгүнкү күнү саат 12'den баштап толук энергетик чектөөлөрдүн баары тең алынып жатат. Буга байланыштуу ушу майрамдын алдында, майрам күндөрү эч кандай чектөөлөр болбойт.